Токио Олимпиадасындагы күмүш байгенин ээси Айсулуу Тыныбекова социалдык тармактарда анын атынан фейк баракчаларды ачып, алдамчылык менен акча табууга аракет кылып жаткандар бар экенин эскертти. Ал Фейсбуктагы баракчасына жалган акцияларга ишенбөөгө чакырат. Менин атымдан белгисиз адамдар Фейсбукка фейк баракча ачып, алдамчылык менен акча табуунун аракетин көрүп жатышат. Мындай көрүнүшкө капамын жана баракчанын ээлеринен ар түрдүү жалган акцияларды уюштурбоону өтүнөм. Тилекке каршы бул фейк маалыматка ишенип миңдеген адамдар акцияга катышып жаткандары көрүнүп турат деп жазды. Социалдык тармактарда Тыныбекованын сүрөтүн пайдаланып, ар кандай оюндарды өткөрүп, акча убада кылган баракчалар пайда болду. Эртең 16 сентябрдан тарта Шамбала тасмасы Бишкектин кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Артыкбай Сүйүндүков режиссерлук кылган Шамбала тасмасы Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган. Аталган тасма бир катар эл аралык кинофестивалдарга катышып, бир нече сыйлыкты уткан. Алардын ичинде Калькуттагы кинофестивалда Артыкбай Сүйүндүковго мыкты режиссер сыйлыгы берилген. Орусияда Ника сыйлыгын КМШ, Грузия жана Балтика мамлекеттеринин мыкты тасмасы номинациясында жеңип алган.